жардам берсем болот эле. Бирок мен күйөөм жолдошум şimdi эч кандай эмеси жок. Жардам бере турган чамасы жок. Өзү инвалид. Бирок инвалидке акчасын жоктугунан чыга албай жатыр. Өзүм 65темин. Бирок ошо колумдан жоктугунан мен алиге чейин пенсияга чыга албай жатырмын. Пенсиям жок, мунун инвалидтиги жок, пенсиясы да жок. Балам болсо жаш, баланы чакыруу мынакей. Элдин абырын сугарат. Колуна келсе ошо жүгөрлөрүн сугарат деп биртике тыйын таап, балдарымды алып атат. Эгер малым болсо, немен болсо мен кайрымдуулукка жардам берет болсом, мага кайрыла турган киши жок болуп туруп, мына ушул заманда. Ушул кезде, чынын айтканда. Болсо мен эчтекени аябай жүрөм. Беш тоогуз бар, жумуштаса мен ушул машина. Кыскасы ушул мен айнандай айта турган сөзүм. Ана эжен аябай шарайт начар экен. Бул эже үстүлөрү суу болуп көчөдөн суу ташып жүрүптүр. Бул байкен өзү инвалид болгон себеп фондко немеге барган экен, чоң акча менен тураптыр. Эжеде акча жок болгон себеп инвалид жанында жазып бербей коюптур. Акчаң жок болсо чыгарбай деп. Мына бул киши инвалид болгон канча жыл болуп калды сага жеңбек? 15 жыл болду. 15 жылдан бери мынакей оору адам. Керек болсо ушунун дарысына жетпейт. Инвалидтик дарысына жетпей жатыр бунун. Биздин ошо бизде баламды кыйын туруп. Многие балдардан артып жатыр чындап. Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер. Азыркы күндөгү кайрымдуулук иштер Алланын колдоосу менен элдин жардамы менен биргеликте Алланын ыраазычылыгын табуу максатында жакшылыкка бир кадам коом кайрымдуулук фонду түзүп, Кыргызстанда жети областынын муктаждыктарын камсыздоо максатында бул фонд түзүлгөн. Эл менен биргеликте жети областынын жаштары топтолуп бул фонд азыркы күндө элдин фондко аманат этип берген каражат жагынан болобу же кийим-кече жагынан ошол элдин аманат этип берген нерсеси өзүнүн даректерине жеткирүү максатында иштеп келе жатат. Жакшылыкка бир кадам коом кайрымдуулук фонду Талас областына караштуу Көктөбө айылынын тургуну Жанбаев Жээнбек агабыздын үйүнө барып кабар алып, азыркы күндөрү акыбалы оор болгонуна байланыштуу биздин фондко кайрылганын четке какпай, элдин бизге аманат кылып берген каражатын ошо Жээнбек агабызга иншалла тапшырылды. Ошого бул агабыз СССР убагында күрөш боюнча Азиянын спорт чебери болуп жүрүп, азыркы күндөгү турмуш шарты өтө оор болгонуна байланыштуу жакшылыкка бир кадам коом кайрымдуулук фонду Жээнбек агабыздан кабар алып, элдин аманатын, элдин каражатын ушу агабыздын жашоосуна, ушу агабыздын кандайдыр бир кемчилдигин толуктап алсын деген максатта каражат тапшырылды иншалла.
эч убакта той бекиткен балдарым. Качан биз о дүйнөгө кетебиз, бир топуракка гана койсок тойго окшойбуз. Балында дүйнөгө той бекитип окшойбуз. А бирок биз жок болсо да жокко көнүп отурбуз. Барлар бар болгон сайын бар дегендебиз. Жокко да көнүп отурбуз. Мына мактанчылыгым жок. Менден аш окуучуларды өстүрдүм. Окуучулар иштедим, лиседе, училищада. Кызылкыяда. Тренер. Ya iyi var mı? İyi var mı? Bak